إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, Аллах Таала бизди дайыма өз динине бекем пенделерден кылсын. Бул хидаят нематы, таухид нематы, ибадат нематы, намаз нематы жашоодо эч бир нерсеге алмаштырылгыс чексиз бир немат болуп саналат. Аллах Таала Куранда وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا Егер Аллахтын берген немат жакшылыктарын санасаңар, акырына чыкпайсыңар, силерге бир эсепсиз немат жакшылыктар берилген дейт. Мына ошондуктан урматтуу момун мусулман бир туугандар, жашоодо өз жолубузду жакшы билип, Куран сүннөткө ылайык жашаганга аракет кылуубуз керек. Жана айтып өткөндөй эле, biz бул жашоодо эң негизгиси Аллах Тааланы таанып билейли. Аллах Тааланы таанып билүүдө, ошол Аллах Тааланы таанып билүү Куран жана сүннөткө ылайык болсун. Эгер инсан биринчи жашоодо ушул жашоого келгенден кийин Раббисини, аны жоктон бар кылган затты таанып билбесе, анда ошол инсан ушул жашоодо Раббисине зулум кылып коет. Эч ким Аллахка зулум кыла албайт. Зулумунун зыяны Аллахка жетпейт. Аллах Таала бар нерседен улуу күч кудуреттүү зат. Бирок пенде сыйынганда, пенде ибадат кылганда, кайсы бир ибадаттын түрлөрүн Аллах Тааладан башка бир нерсеге арнай турган болсо, пенде Раббисине зулум кылган болот. Ошол ибадатта жана жер жүзүндө Раббисине жоктон бар кылган, ага чексиз жакшылыктарды берген Раббисине зулум кылып, анын акы укугун бузган болот. Бул биринчиси. Экинчиси, инсан башка бир пенделерге, өз ара жашап турган адамдарга, өз ара жакындарына, досторуна, аялдарына, балдарына жана жалпы мусулмандарга зулум кылуудан шарият бизди кайтарды. Бул зулум күнөөсүн дагы шарият чоң күнөөлөрдөн деп эсептеди. Азыркы кезде мына ушул адамдардын өз ара ортосунда болуп жаткан зулум аябай көбөйүп кетти. Кээ бир инсандар жахилдик себебинен, илимсиздик себебинен шайтандын жолуна алданып, шайтандын тилине кирип, аялына зулум кылып атат, балдарына зулум кылып атат. Зулум кылганда дагы зулумдун да өтө бир чегинен чыгып, мына өзүңүздөр көргөндөй эле, билгендей эле аялын өрттөп жиберип атат, балдарына уруп, сабап, сындырып жиберип атат. Ислам бизге мындай жолду көрсөткөн жок. Ислам дини бизге мындай жолду буйрган жок. Ислам мындай күнөө иштерден бизди кайтарат. Мына ошондуктан инсан өз ара башка бир жашаган адамдарына, көчөсүнө болсун, айылына болсун, жана жашаган кошуналарына болсун, жакын туугандарына болсун, үй бүлөсүнө зулум кылуудан кайтарылган. Мына ошондуктан Аллах Таала мурдагы коомдорду ошол өз ара бири-бирине зулум кылгандыктарынан жана Раббисине зулум кылгандыктарынан аларды жок кылган экен. Бул зулумдун экинчи түрү болуп эсептелет. Үчүнчү түрү, инсан күнөө кылат. Күнөө кылуу менен өзүнө зулум кылган болот. Эгер инсан зынага бара турган болсо, инсан арак иче турган болсо, инсан наркотиктик мына ушундай нерселерди, наша, мына ушундай нерселерди чеге турган болсо, колдоно турган болсо, ошол инсан өзүнө зулум кылган болуп эсептелет. Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا Силер өзүңөрдү өзүңөр өлтүрбөгүлөр. Аллах Таала силерге райымдуу, мээримдүү зат дейт. Мына ошондуктан эч качан Аллахтын мээрим райымынан үмүт үзбөйлү. لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا Аллахтын мээрим райынан эч качан үмүт үзбөгүлөр. Аллах Таала бардык күнөөлөрдү кечирүүчү зат дейилет Кур'ан-ы Керимде. أقول هذا القول واستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ve ba'd. İnsan
жашоодогу ар бир нерседен өзүнө ибрат алып жашообуз керек. Жашоодогу акылдуу инсан бул жашоодогу ар бир нерседен акылын иштетип, бир ибрат алып жашаган инсан. Аллах Таала бизге Кур'ан-ы Керимде жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтүндө эмнени адал экендигини, эмнени арам экендигини, кайсы нерсе сүннөт экендигини, кайсы нерсе бидат экендигини бар нерсени бизге көрсөтүп койду. Мына ошондуктан динибизди окуп үйрөнөйлү. Мына ошондо динди окуп үйрөнгөндө биз өзүбүзгө зулум кылбайбыз. Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде силер өзүңөргө зулум кылуучу пенделерден болбогула дейт. Жана бизге чейинки өткөн элдерди Аллах Таала талкалап аларды жок кылгандыгынын себебин дагы эгер мындай окуп үйрөнүп карай турган болсок, же Раббисине зулум кылышкан, же өз ара бири-бирлерине зулум кылышкан, же өздөрүнө күнөө жасап зулум кылышкан. Мына ошондуктан мына ушул зулум кылуудан дагы этият болуубуз керек экен бул жашоодо. Wallahu alam wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Аллах Таала бардык жалпы мусулмандарга өзү жардам берсин. Кээ-бир жерде мусулмандардын башына түшкөн кыйынчылыктарды, машакаттарды Аллах Таала өзү көтөрсүн. Мына ушул эли жерибиздеги тынчтыкты, берекени Аллах Таала даимий кылган болсун. Дайыма ушул жашаган жерибизде тынчтык боло берсин, береке боло берсин. Мына ушул бирөөгө зулум кылып коюудан, мусулмандардын өз ара бири-бирлерине зулум кылып коюусунан Аллах Таала өзү сактасын. Жана ошондой эле мусулмандардын ыйманын Аллахка жана элчисине болгон ыйманды Аллах Таала жүрөктөрүнө бекем кылган болсун.